Кудайга үнүм жетти десем болот да. Ыйладым десем болот, мына бүгүн акыркы күн болуп атат. Бүтүп акыретте ар бир ишибиз үчүн жооп беребиз деп. Жаңы төрөлгөндөгүдөй сезим болду. Мен 2 дин ыраазымын. Срочно бүтүргөнгө туура келип калды. Анан бардыгы менин тааныштарым да таң калып атышат. Акыркы жолу тишимди көргөзүп күлгөнүмдү эч эстей албайм да. Күнүгө тура калып эле сторизин карайм, эмне болуп атат, кандай болуп атат. Жаңы төрөлгөндөгүдөй бир чоң бир үмүт пайда болду да, болот деди. Саламатсыздарбы, Адилдин катталуучулары? Мен да жакында Адилге келип тишимди жасатып кеттим десем болот. Мына бүгүн акыркы күн болуп атат, бүтүп атам. Аябай ыраазымын. Ушунчалык жаңы төрөлгөндөгүдөй сезим болду. Мен ал сезимди мындай сөз менен айтып жеткире албайм. Ушунчалык ыраазымын. Ыраазычылыгым ушунчалык 2 дин ыраазымын. Аябай ыраазы болуп кетип атам. Шашып аттым эле, ошого ушундай срочно бүтүргөнгө туура келип калды. Анан мурда аябай кыйналчу элем да, ушул тишимден кичинекей кезимден баштап ушул тишимдин азабын чегип келем да. Мисалы бир жака жер которуп суу эле кичине алмашып калса болду, күпкөрөң болуп саргарып кетчү эле да. Анан аябай чоң комплекс бар болчу. Мынтип акыркы жолу тишимди көргөзүп күлгөнүмдү эч эстей албайм да. Эч мындай азыр ойлонуп отурсам өмүрүмдө деле ошентип тишимди көргөзүп күлбөптүрмүн да. Ушунчалык мен азыр таң калып атам, кантип жүргөм депчи. Ошол тишим жатсам турсам аябай чоң проблема болчу. Анан кийин алдында налеттор пайда болуп баштады. Аны чисткага бардым, ушул тазартайын депчи, саргарып кеткен эле да. Кичинекей кезимден эле ушундай сары. Толтура стоматологторго барып көрдүм. Сурап көрдүм, Россияда жүргөндө да бардым, сурадым. Жолу жок дешти да. Только эмне кылышыбыз керек, винира коюшубуз керек деди да, мындай башка жолу жок деди. Анан келип бул мен канча шаарга келген жаңы жылдарымда деле ушул барган элем да бир стоматологиягачы. Аяка барып чистка кылдырган болчумун. Ошондо чисткада агарып кетет деген эле да. Ошол чисткадан кийин билбейм, мен ошо агарат деген ишеним менен барып аябай көп акчам кеткен эле да. Аны кылдырттым, эч жардам берген жок. Андан кийин көп стоматологторго барсам эле сурай берчүмүн да, кантем, ушуну кандай кылам, ушунун жолу барбы деп эле сурап жүрө берчүмүн. Анан алар ушул венерадачы, алардын баасы кымбат болгон үчүн мен ойлонуп кийин шашпай деп жүрчүмүн. Бирок акыркы убактарда тишим эч мындай жакшы болбой калды да. Тишим мындай суукка, ысыкка аябай чувствительный болуп, анан сладкий жегенде бүт баардыгын сыздатып, даже муну жууп атканда сыздатып оорутчу эле да. Анан кийин Кудайга үнүм жетти десем болот да. Ушундай бир жүрөгүмөн тиленип жүрдүм да, ушу менин бир жолу табылып калса экен депчи. Анан бир күнү эле отуруп ушу Инстаграмдан Адилди көрүп калдым. Көрүп эч ишенбейм да. Видеону до кайра көрөм, после кайра көрөм. Ишенбейм, канча жасап койду депчи. Тиштердин баардыгын карап чыктым. Тиштердин баарын карап чыксам, меникиндей эле тиштер да, меникиндей тиштерди жасап койгон. Дагы деле ишенбей анан Адилге сразу жаздым. Жазып эле ушундай жасайсыздарбы дедим. Анан ооба деп айтты. Анан мен аябай дагы ишенбей кайра тактап сурадым да, себеби мен башка стоматологторго барганда менин тишим чувствительный болгон үчүн тыштап коюшчу эле да, кылганга болбойт, сеники жарабайт, өзүңдүн тишиң жарабайт, мындайча айтканда өзүңдүн тишиңди алмаштырышың керек деп айтышчу эле да. Анан мен Адилден кайра сурадым, болобу деп. Анан Адил келе бериңиз деди. Анан дагы деле ишенбейм да. Анан баасын сурасам, баасы аябай арзан айтты. Анан мен таң калдым да, ушунча тиш ушунча арзанга бүтөбү депчи. Анан Адилге кайра жазып коем. Адилди улам күнүгө тура калып эле сторизин карайм, эмне болуп атат, кандай болуп атат. Ар бир жасаган тиштеринин баардыгын карап чыктым. Бирок Адилди бир көргөндө эле мен ишендим да, ушул бала меникин кыла алат депчи. Анан ошондой эч ойлонгон жокмун. Акчамды даярдадым, келдим. Адилге кайра жазып аттым, сураныч меникин жасап берип койчу, мен шашып аттым эле, кетип аттым эле деп. Анан келиңиз көрөйүн деди да, биринчи консультацияга келиңиз көрөйүн. Ошондо дагы бир коркуу сезими менен келдим да, бүтүп калса экен, болуп калса экен деп тиленип келдим. Анан келгенден кийин болот деген ушундай бир чоң бир үмүт пайда болду да, болот деди. Ушундай бир башкача сезим болду да. Анан кийин жасап баштады, эч жооруткан жок. Мен ойлодум эле ушул менин тиштерим кол тийгизчү эмес эле да, даже жуудурчу эмес. Аябай жууп атканда кыйналчу болчумун. Кичине эле мындай шамал болуп калса, аябай мындай сыздатып, зыркыратып ооручу эле да. Ушундай мындай болбой калган эле. Анан тиштеримди ушул аз эле убакыттын ичинде жаркыратып койду да, аябай сүйүндүм да. Ушундай бир
ыйладым десем болот да, ушундай бир башкача сезим болду да, аябай бир башкача сезим болду. Өзүмдү жаңы төрөлгөндөгүдөй сездим. Мен ушундай тишке өмүр бою эле жетпей өтүп кетем го деп деле ойлочу элем да. Азыр ушунчалык чоң сооп кылып атасың деп Адилге рахмат айтып атам да. Анан эгер мендей болуп ушундай кыйналып жүргөндөр болсо, эч ойлонбой келиңиздер. Чындыгында ушундай тиш үчүн бул акча эч нерсе эмес да. Мындай акчасы аябай арзан экен да. Мен таң калдым. Эгер мурда эле ушуну билгенимде мурда эле келип жазып атат элем. Ушунча азапты чекпейт элем да. Ушу тиштин азабын чындыгында аябай чектим. Азыр баардыгы менин тааныштарым да таң калып атышат да. Тишимди жазып атканым эч ким билген жок мындай. Өзүм тишимдей кылып жазылды да, эч билинбейт. Аябай сонун чыкты. Ошого аябай ыраазымын. Мага окшоп чындап жолун таппай жүргөндөр эч ойлонбой келиңиздер. Өкүнбөйсүздөр, көрөсүздөр го. Сонун эми билбейм, мен толкунданганда өтө аябай катуу сүйүнгөндө сөз да таппай калам да. Ошо аябай ыраазымын. Эки дүйнө бактылуу бол, үй бүлө бакыт каалайм, ден соолук каалайм. Кыргыздын ушундай чаан жигиттеринен болуп, кыргызды алыска атын алыска кандай десем тааныта турган мыкты стоматологдордон болуп, мен ишенем. Буюрса дагы кичине дагы бир иштерим бар. Ал үчүн дагы Адилге келем. Өзүм эле келбестен, өзүм үй бүлөм, жакындарым бүт баардыгын алып келем. Себеби эң ишеничтүү, эң сапаттуу жасаган Адил. Эң жакшы жери акыретти ойлоп, ушул сөз аябай жакты да. Бул дүйнө эч нерсе эмес депчи, акыретте ар бир ишибиз үчүн жооп беребиз деп. Ошол сөз аябай мындай жүрөгүмө аябай мындай тийди да. Жакшы сөз. Ушу негизи эле сапат деп, адамдардын акчасын актайын деп, акыретти ойлоп иштеген азыр адамдар аябай аз. Себеби мен өзүм деле ушул стоматологдордун айынан ушу бир ооруну пайда кылып алып, азыр жүрөм да. Мурда тишимди тазалаткан учурда ийненин аппараты калып калыптыр. Даже ошо ийненин аппаратын айтпай коюшкан экен да мага. Айтпай коюшуп, мен ошо менен бир жыл жүрө берип, ал гайморитке айланып кеткен да. Бир башка жерден тазалаткан болчумун муну. Ушунчалык уяты жоктор деле бар да, бирок ушундай адамдын акысынан коркуп, акчасын актап берейин, акыретти ойлоп, ушул адам ыраазы болсун деген стоматологдор аябай саналуу аз да. Ошого Адилге эч ойлонбостон келиңиздер. Бул менин чыныгы ыраазычылыгым, бул отзыв деп деле билбейм. Атайы сүйлөнүп же атайы айтылып аткан нерсе эмес. Мен Адилден кайра суранып атып, айтып коеюнчу деп коеюнчу. Мен мага окшоп ушундай жол таппай, жолун издеп жүргөндөргө бир себепчи болуп калайын деп суранып атып чыктым. Ошого эч ойлонбой келиңиздер. Аябай мындай жазып аткандан кийинки чувствону айтып бүтө албайм да. Ал мындай таптакыр башкача экен да. Жеп жеңил болуп эле мындай сиздин катып жүргөн нерсеңиз ачылат экен да. Же сүйлөй албай, мен сүйлөгөндө да оозумду жаап сүйлөчү элем да. Мындай толук ачып сүйлөй алчу эмесмин. Толук күлүп эч көргөн эмесмин. Ошого сиздер да ушинтип уялып жүргөн болсоңуздар, келиңиздер. Тишиңиз ооруп аткан болсо, мен таң калдым да, ушу менин тишим жазалып калат деп. Азыр деле мен канча күн өзүмө ишене албай жүрдүм да. Мындай түшүмбү, өңүмбү, өзүм тишимди деп улам тура калып эле карайм да тишимди. Азыр деле өтүп барат, карай берем тишимди. Ошого бул сезим, бул жөнөкөй сезим эмес, чындап жаңы төрөлгөндөгүдөй сезим болду, бир башкача сезим болду. Ошого сага дагы да өтө ыраазымын. Негизи мурда эле билсем келет элем, ушунча жыл азап чекпейчи. Ошого аябай ыраазымын, чындап. Мындай билбейм, бул сөзү жок да, мындай ыраазычылыктын чеги жок ыраазычылык болот го, ошончолук ыраазымын. Ошол эми бактылуу бол, ден соолукта бол, бизге окшогон ушинтип жолун таппай кыйналып жүргөн адамдарга себепчи болуп жүрө бер. Ошо аябай ыраазымын. Сиздерде да ушундай болуп атса, келиңиздер, караңыздар. До после менин сүрөттөрүмдү көрсөңүздөр деле болот, видеону көрсөңүздөр болот. Аябай жаман болчу, тиштерим аралары ачылып кеткен болчу. Тамак жегенде деле ар бир нерседе кыйналчу элем да. Тиштерим сынган, курт түшкөн, бүт аябай. Ал тиштеримди көргөндө башка бирөөнүн тишин көргөндөй эле элестетем да. Азыр ушунчалык бир жаңы жашоо тартуулап койду да. Ушунчалык ыраазымын. Ушу кыска аралыктын ичинде да мен көңүлүмө карап, ана дагы сапат деп баардыгын тупуйтуп жазады да. Мен мынтип чала жаза албайм, эптеп септеп кыла албайм. Мен өзүмдүкүн баягы ичим чыккандай кылып, жашынакай кылып жасап беришим керек деп ошентип сонун кылып жасап берди. Азыр билбейм, чындыгында аябай ыраазымын да. Ошого
бул жөн эле бул инстаграмда кээ бирөө ушинтип чыгарып кое берет. Негизи эле бир жака бараарда биринчи работаларын до после көрүңүздөр, андан кийин отзывдарын көрүңүздөр да. Мен Адилди көрүп эле Канат Шабданбеков менен иштешип жүргөнүн көрүп, анын тиштерин мактагандарын көрүп, ошолорду көрүп мындай карап эле, бирок Адилдин менин өзүнө ишеним менен сүйлөгөнүн көрүп аябай ишенген элем да. Анан ошолорду бир көрүп эле болду дедим да, ушул бала депчи. Мындай эч бир коркуу сезими болгон жок. Анын келгени менен бир грамм өкүнгөн жокмун. Тескерисинче мурда эле келсем болмок деп өкүндүм да, мурда каякта жүрдүм, мурда эмне көргөн жокмун деп. Ушул Кыргызстанда деле айланып канча стоматологдор бар. Кальций никомет D3 деп жазып берип коюшат. Болду, ошону ичсең агарат, болду. Аны ичкен менен ар жагы налеттор эч кетпейт да, ал агарып деле кетпейт да. Ошого жолун таппай жүргөн нерсенин мындай жолун тапканда бир башкача сезим болот экен да. Бул дүйнөдөгү эң чоң белекти мага Адил кылды десем болот да. Мындан артык билбейм кандай белек болорун. Ошого мага чындап бир жаңы жашоо тартуулады десем болот. Бир башкача сезим болду. Менин эң чоң кемчилигим деп мындай өзүмдү аркага тартып уялып жүргөн нерсемден арылдым да. Ошого келиңиздер, билбейм, аябай арзан да баасычы. Ушул өкүнүп кетем да, мурда эле келбедимби депчи. Ошого рахмат сага, аябай ыраазымын. Мага окшоп күнүгө карай бериңиздер, акчаңыздар жок болсо деле карай бериңиздер. Күнүгө келип эле сторизди карасаңыздар, кадимкидей баягы биз эмнени тилесек Кудайым ошону берет да. Күнүгө тура калып эле карап кыялдансаңыздар, ошол кыялдарыңыздар орундалат. Ошентип мен да кыялданып жүрүп, мына кыялым орундалып, буюрса азыр отурам. Сиздер да ошентип күнүгө карап, мен дагы деле көп работалар чыгат, көрөсүздөр. Өзүңүздөр деле бир көргөндө эле көзүңүздөр ачылат билесиздер да. Ошого эң мыкты, эң ишеничтүү, эң сонун стоматолог Адил. Мен Адилден башка мындан кийин буюрса өмүрүм акырына чейин кетпейм. Мен жана менин үй бүлөм дагы Адилди чечтик, Адилге келебиз буюрса.